Президент Садыр Жапаров бүгін Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы билдирди. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевту болуп өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиш менен дагы бир жолу жылуу куттуктап, анын жеңиши боордош өзбек элинин ишениминин маанилүү көрсөткүчү экендигин белгиледи. Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевдин ишмердигин мындан ары дагы боордош Өзбекстандын өнүгүшүнө жана анын элинин бакуаттуулугун жогорулатууга өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Өлкө лидерлери ошондой эле кыргыз өзбек эки тараптуу кызматташтыгынын келечегин, регионалдык өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Президент Садыр Жапаров Монголиядагы мамлекеттик сапарынын алкагында 10 июлда Эрденет шаарына барды. Анын басма сөз кызматы аталган шаардагы Тоо-кен заводунун иши менен таанышкандыгын кабарлады. Садыр Жапаровго Эрденет заводу Азиядагы жез молибден рудасын казып алуу жана байытуу боюнча эң ири ишкана деп эсептелинери, жылына 40 миллион тоннага жакын руданы кайра иштетилип, 580 миң тоннанын тегерегинде жез концентраты жана 6 миң тонна молибден концентратын өндүрүп жаткандыгы жөнүндөгү маалымат берилди. Ишкана 1973 жылдан бери иштеп келет. Совет жана монгол өкмөттөрү Эрденет жез молибден кенин иштетүү боюнча биргелешкен ишкана түзүп, ал бүгүнкү күнгө чейин дүйнөдөгү эң ири жез кендеринин бири бойдон калууда. Кыргызстанда алтын жез концентраттарынан жезди алып чыгаруу боюнча фабрикалар жана технологиялар жок экендигин эске алуу менен кыргыз тарапка бул тажрыйба кызыктуу. Бүгүнкү күндө кыргыз тарап бул рудаларды чет өлкөдөн кайра иштетүүгө аргасыз болууда деп жазылат маалыматта. Мунун алдында Садыр Жапаров Монголиядагы мамлекеттик сапарынын алкагында монгол президенти Ухнагин Хурэлсук менен эки өлкөнүн достугу жана кызматташтыгы жөнүндөгү биргелешкен декларацияга кол койгон. Анын алкагында тараптар саясий, соода-экономикалык, маданий, коопсуздук, Тоо-кен, айыл чарба жана туризм өңдүү бир катар тармактарды алакка катышты чыңдоону макулдашкан. Жапаровдун Монголияга мамлекеттик сапары 9 июлда башталган жана 11 июлда аяктайт. Баткен шаарында 3-9 июль күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы анын жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго кол коюлгандыгын маалымдады, бирок анын мазмунун ачыктаган жок. Келерки жолугушуу эми Тажикстанда өтөт. Эки өлкөнүн ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча орток пикир бар экендигин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан буга чейин эки өлкө ортосунда түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган кандуу окуялар катталган. Быйыл 2 июнда президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугуп чек ара маселесин талкуулаган. Бишкекте жолдо бара жаткан велосипедченди машинасы менен сүзүп кеткен айдоочу кармалгандыгын бүгүн 10 июлда шаардык милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шектүү катары Бишкек шаарынын 44 жаштагы тургуну кармалды. Ал айдаган Deo Nexa машинасы Атай айып короого токтотулду. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, айдоочу милициянын тергөө кызматына өткөрүлүп берилгендиги маалымдалды. Чыңгыз Айтматов жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөнүн астында болгон окуянын видеосун таксиде кетип бара жаткан жүргүнчү социалдык түйүндөргө жарыялаган. Анда таксинин айдоочусу алды жакта велосипед айдап бара жаткан кишини сүзүп кеткендигин, ал жыгылып кайра тургандыгын көрүүгө болот. Жүргүнчү айдоочу аны атайлап сүзгөндүгүнө күбө болгондугун жазган. Кайгылуу кызматы велосипеддин айдоочусу 17 жаштагы бала экендигин маалымдады. Окуянын видеосу социалдык түйүндөргө тарап, кызуу талкуу жараткан.